Ассаламу алейкум туғандар, жалпы YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Биздин Аалам Кабар каналыбыздын катталуучулары. Баарыңыздарға айтылуу ноокат жергеси. Тактап айтканда, азыркы учурда биз Ноокат районуна караштуу Мир Махмудов айылынын Арал айылына турабыз. Туғандар, мына ушул мал базардын ачылышыны мен сиздерге көрсөткөнмүн. Билесиздер, эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин көзөмөлүндө онлайн ачылышы болгон. Бирок элдин арасында негизи көп суроо болгон, качан иштейт экен деген суроолор өтө көп азыркы убакка чейин болуп атат. Эми туугандар, качан иштей турган күнү белгиленди. Мына ушул 2024-жылдын 2-октябрь күнүнөн буйруса, мына ушул мал базар иштей баштайт. Билесиздер, 3-6 күндөрү жаңы ноокатта иштесе, эми 2-октябрь күнү жаңы ноокат мал базары жабылып, мына ушул Арал айылында ушул мал базар иштей баштайт. Андыктан бүт бардыгыңыздар группалар менен бөлүшүп, кандай группа болбосун поделиться кылып коюңуздар. Сөзсүз түрдө бул мал базарды ар бир райондун тургундары билиш керек. Себеп дегенде 3-күндөрү эч жерде мал базар жок, билесиздер, Жакшылап эске алабыз. 2-октябрда жаңы ноокат мал базары жабылат, туугандар. Андыктан бул нерсени сөзсүз түрдө жаңылык катары тааныштарыңыздарга, мына ушул мал алам дегендерге, мал сатам дегендерге сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар группалар менен. Жора жолдош, тууган урук кандай группа болбосун бөлүшүп коюңуздар. Эми болсо, туугандар, мен сиздерге бул Аралга, ушул мал базарга келе турган жол боюнча айта кетейин. Бул жол, мынакей туугандар, ушул жол менен туура чыкканда ноокаттагы селтральный жол, билесиздер, Ош ноокат жолу. Тактап айтканда, Оштогу мына ноокаттагы рейсти билесиздер, Рейстин жанында бир жол бар. Ушул жол менен туура түшсөңүздөр, ошо рейстин жанында жол менен туура түшсөңүздөр, ушул мал базарга келесиздер. Ал эми бул жак болсо, мынакей, бул жерде Аралдын мектеби бар, туугандар. Мектеп бар. Ошол мектептин жанында мына ушул жол бар. Мектепке жетсеңиздер эле, мына жерде бир жол турат, мына ушул жол туура азыр мектепке алып түшөт. Бул жол менен бир 200 метрдей басканда, мынакей, мына жерде мал базарга келесиздер. Эми тактап дагы да мен сиздерге көрсөтөмүн. Мына жактагы бир объездной жол ачылган. Объездной жолду дагы көрсөтөмүн. Анан азыркы убакта мына Арал мектебине кандай келет, ошол жерди дагы көрсөтө кетейин. Сөз түрдө группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Туугандар, мен жогоруда айткандай, мынакей Арал айылындагы мектепте турамын. Мына ушул Арал айылындагы мектеп. Ал эми бул болсо ушул мектептин залы. Мал базарга ушул мектеп жактан келатканда бара турган жолду дагы сиздерге тактап, мен бул чыгарылышта сөз түрдө көрсөтө кетейин. Мына жерде дарыя бар. Мынакей мал базарга мына ушул мектептен, туугандар, мынакей мына жерде мал базар деген жазууну көрүп турасыздарбы? Мына мал базар. Мына ушул дарыядан, туугандар, дарыяга жетпей, мына ушул жерден туура барсаңыздар, азыркы мен айткан мал базарга кирип барасыздар. Туугандар, эми болсо мен сиздерге дагы да тактап көрсөтөмүн. Бул жол, ушул жол менен туура чыксаңыздар, жогору чыксаңыздар, ноокатка барасыздар. Ал эми мынакей ноокаттан келатканда, мына баягы мен айткан мектепке мына ушул жол менен буруласыздар. Мына бул жерде көрүп турасыздар, Турдукулов Абдулла деген атындагы көчө бар. Ушул көчө менен солго бурулганыңыздарда баягы мен айткан мектепке, мал базарга кирип барасыздар. Туугандар, анан мына ушул чыгарылыштын арасында бир жаңылык катары айта кетейин. Ноокаттын ичиндеги жол жабылды, эми шаардын ичиндегичи. Мына объездной жол ачылды. Эми ушул нерсени да айта кетейин, кыскара кетейин. Мынакей, мына бул жакта ноокаттан Аралга бурулган жакта, билесиздер, жол бар. Аралга бурулган жерде ушул жак менен туура түшкөндө, мына жерде объездной жол ачылды. Эми мына жерде знактар да буйруса коет, мына жерлергечи. Ушул жол жак менен дагы барсаңыздар болот. Ушул жакта сиздерге айта кетели, ноокаттын ичиндеги жол эми убактылуу жол бүткүчө чейин жабылып, мына объездный ачылды. Мына ушул жол менен
өзгөндөн келесиздерби? Мына ноокаттын ичиндеги Зулпуев айыл болобу, Гулистан айыл болобу, кайсыл жак болбосун, мына ушул жак менен келсеңиздер дагы болот. Мынакей, мына жерде дарыяны билесиздер. Бул дарыя баягы ноокаттагы милисиякананын жанындагы дарыя. Эми болсо, туугандар, ар бириңиздер сөзсүз түрдө группалар менен бөлүшүп коңуздар. Сөзсүз түрдө колдоо берет. Мынакей, туугандар, Мал базарга бурула турган жолду сиздерге тактап айта кетейин. Мынакей, мына ушул жана мен көрсөткөн мал базарга ушул жол менен түшүп барасыздар. Ушул жол менен. Рейске дагы бияка. Рейске да ушул жак менен чыгат да. Рейске дагы мына жерде бир солго жол бар, сол жака. Поворот бар. Ошол жерден чыгасыздар, туугандар. Мынакей, жакшылап адрести билип алдыңыздар. Объездной, дагы бир жол айта кетейин. Аралга буруласыздар. Жол бар, бир аз түшкөндөн кийин мына сол жака буруласыздар. Сол жака бурулуп туруп эле мына дарыядан өткөндөн кийин мынакей. Мына оңго буруласыздар. Мына ушул жол менен мал базарга түшүп барасыздар. Бул жол менен бир 300 метрдей жүрсөңүздөр ушул мал базарга түшүп барасыздар. Туугандар, мынакей объездной жол. Дагы бир сыра сиздерге токтоп көрсөтөп кетейин. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн жакшылап тактап көрсөтүп атабыз, туугандар. Эми бул жол мынакей, туугандар. Мына ушул жол туура рейстин жанындагы жол бар го, ким билет, баягы светофор бар го. Ошол жолго алып чыгат. Мына ошол рейстен түшкөндө эле мына оңго буруласыздар. Оңго бурулуп эле жана мен айткан поворот мына жерде турат. Мынакей. Мына ушул арканы эске аласыздар дагы. Аркадан өткөндөн кийин эле, мына забордон өткөндөн кийин эле ошол солго бурулуп мал базарга түшүп кетесиздер. Эми мен мына жолду сиздерге жакшылап көрсөтө кетейин. Азыр машинага олтуруп буюрса ушул жолду да көрсөтө кетейин. Мынакей, туугандар, мен ошол жолду рейстин жанына кантип чыгат жакшылап сиздерге түшүндүрүп атабыз. Адашпаңыздар деген ой максатты болуп токтоп ар бир повороттордон бери сиздерге көрсөтүп атабыз. Буюрса ушул жол рейске алып чыгат, рейстин жанында светофорго. Ушул жак менен дагы жогоруда айткандай өзгөндөн келесиздерби, Кара Суудан келесиздерби, жана башка райондордон келесиздерби, ош жактан келсеңиздер ноокаттагы милисиякананы билесиздер. Милисияканага жетпей оң жакта арка турат, Арал деген. Ошо Аралга түшүп, баягы мен көрсөткөн объездной жакка бурулуп сол жака. Бир аз жүргөндөн кийин эле көрдүңүздөр, оң жакта дагы ошо мал базарга алып түшкөн жол турат. Ошол жак менен дагы мына ушул жол менен дагы сиздерге эки жол бар. Негизичи бул мал базарга алып түшө турган эки жол бар. Ошо эки жолдун бири мына ушул жол. Мынакей, туугандар, мына жерде поворотторду эске алабыз. Мына жерде ушу Ноокат шаардык рейстин бөлүмү ушул жерлер да негизи, Мынакей. Рейске жеттик, туугандар. Мына мен айткан светофор, жол, чоң жол мынакей. Мына ушул жер мен азыр токтоп турам, түшүп дагы бир айта кетейин. Туугандар, мынакей. Бул чоң улуу жибек жолу. Бияк жабылды убактылуу. Мына жерде рейс бар, мына. Көрүп турасыздарбы? Рейс бар. Ушул рейске жетпей, мына жактан Кызылкайдан келесиздерби, Кадамжай Баткенден келесиздерби, биягы Караташ айылы, Гулистан айылы, Жаңы Ноокат айылы ушул жактан келгенде мынакей рейстин жаныга жетпей, мына жерде жол турат. Ушул жолдон бир аз жүргөндө эле, бир 200 метрдей жүргөндө оңго буруласыздар. Оңго бурулуп, ошол туура мал базарга түшүп барасыздар. Эми мал базарды бурса, жакшы иштетебиз деген ойдобуз. Мына сонун жаңылык болду, буюрса
Бул мал базар 2 октябрдан иштей баштайт. Жакшылап эске алайлы, Жаңы Ноокат мал базар 2 октябрь күнү жабылат. Эки чыгарыстан жолукканга чейин Ноокаттын жолдору мынакей, буюрса шаардын ичиндеги жолдор бузулуп башталды.